абитуриент, компьютердик лингвистика кафедрасы компьютердик лингвистика жана лингвистика багыттары боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелинет. Компьютердик лингвистиканын профили маданият аралык коммуникация жана автоматташтырылган котормо системалары. Лингвистиканын профили котормо жана котормо таануу. Нормативдик окуу мөөнөтү 4 жыл, билим деңгээли жана квалификациясы жогорку бакалавр. Кафедра 1997 жылы негизделген. Кафедранын окутуучулары жогорку билимдүү жана жогорку квалификациялуу илимдердин кандидаттары, доценттер, магистрлер, ага окутуучулар окутууну жүргүзүшөт. Ошондой эле окуу усулдук илимий изилдөө жана тарбиялык иштер менен алектенишет. Лингвистика багытындагы окуган студентмин. Бул багытты мен тил жана компьютер жана ошондой эле компьютерлик программалоо боюнча үйрөнүү үчүн тапшырдым. Биздин студенттерибиз маданият аралык пикир алмашууну англисче, корейче жана кытайча жүргүзүүнү. 我叫马米朱马亚 Эльмира. 我在澳省工业大学毕业了。我的专业是计算机语言。去年我在中 Офистик программаларды тез жана сапаттуу маалыматты интернеттен чет тилинен издөөнү жана аны менен иштөөнү. 충주대학교에서 공부하고 있는 자리나라고 합니다. 저는 한국대학교로 오시기술대학교를 통해 오게 되었는데요. 혹시 여러분들도 한국에서 공부하고 싶은 Коммерциялык жана рекламалык тексттерди которууну. I'm from Uzbekistan. I'm a student of the Department Computer Linguistics Osh Technological University. Квалификациялуу жана профессионалдуу үйрөнүшөт. Факультета кибернетики и информационных технологий, кафедра компьютерная лингвистика. Я сейчас учусь на 3-м курсе в группе КЛ-17. Я училась и жила в Корее по программе обмена студентов. Studying in some foreign countries, as in career groups, you can study also like exchange. We have exchange programs. Туура тандоо бул туура багыт. Туура багыт, туура келечек. Урматтуу абитуриент, биз сизди күтөбүз.